Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, 3-даражадагы Манас орденинин ээси, Баткен облусундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү Мадаминов Гапыр Маматкулович. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Рахмат. Дели Теңиртоо жергесине болгон иш сапарыңыз боюнча айта кетсеңиз, кандайча болуп Нарын жергесине келип калдыңыз учурда? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Нарын Теңиртоо аймагынын жашоочулары, тургундары. Алгач мени ушу интервьюга чакырганыңыздар үчүн Нарын телеберүүсү сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Анан бул жака келишимдин себеби Нарын мамлекеттик университети мына ошо ордун чакыруусу менен албетте анан обл администрация, райондук, шаардык администрация ушулардын колдоо менен келип бүгүн Нарындагы университеттин мугалимдери, мектептин мугалимдери ушуларга белгилүү бир темалар боюнча өзүбүздүн кыскача баян жолугушуубузду өткөрдүк. Өлкөдөгү билим берүү тармагында сиздин ордуңуз өзгөчө, анан деги эле ушул педагогдук агартуучулук кесипке кандайча болуп келип калганыңыз, ошого токтолсок да башынан. Мектепти окуп жүргөндө, мектепти бүткөндө менин максатым, ниетим чабан койчу болуш эле. Себеби бул 80-70 жылдары мен өзү тооду, арча, сууду, анан жылкыны жакшы көрөм, койду. Өзүм дагы жөнөкөй бир Сүлүктүү шаарында жумушчу шахта управленияда иштеген жумушчунун уулу болом. Өзүм дагы кесибимди ошо жумушчулуктан баштаганмын, ошо шахта управленияда. Анан максатым койчу болуп чыктуу себеби мен атты, жылкыны жакшы көрүп, бир гана ошо койчуларга уруксат берет эле да. Анан ошол кесипти, мектепти бүтүрүп, бирок мектепти артыкчылык жакшы бүткөнмүн. Анан койчулукка барайын десем, атам ушу ден соолугуңа сен андай эмеге чыдар бекенсиң балам деп, анан ошо педагогикалык окуу жайга тапшырып, ошону менен мугалимдикке келип иштеп калды. Анан кээде мага мындай суроо беришет, сиз ушу балалыктан мындай кыялданып, кызыгып мугалим болдуңуз беле деп. Эми мен айтам, балалыктан кыялданганым койчулук эле, чабандык эле деп. Бирок мен мугалим боломбу, эртеге жөн эле бир жумушчу боломбу, же дагы бир куруучу боломбу, менин оюмча ким кайсы кесипти аркаласа, ошону астей эле аткарып, чын дилден жасаса, ошол өзү эле жакшы деп ойлойм да. Ошол өлкөбүздөгү билим берүү системасы эми азыр мындай сынчы эле көп да. Баары ишти, баары жок деле сындай. Кудайга шүгүр дейишке да үйрөнсөк. Мына эгемендүүлүк жылдары гимназия, лицейлер ачылды, университеттер ачылды, коллеждер ачылды, интернет, IT технология санарып, кулач жайып келатат. Ошо жакында мына жогорку кеңеш билим берүүнүн жаңы мыйзамын кабыл алып, президентибиз ага кол койду. Дагы көп жаңылыктарды күтүп турабыз. Албетте жакшы жактар бар. Ошону менен биргеликте анча-мынча көйгөй проблемалар дагы бар. Бул эми түшүнүктүү, объективдүү буюрса, тынч аманчылык болуп, мына ушундай бир иштеп, аракет кылып турсак, стабилдүүлүк болсо, акырындап булардан чечилет деп ойлойм. Азыркынын дүйшөнү аталып келесиз да. Анткени сиздин ушул буга чейинки басып өткөн жолуңузда жанагы тоолуу аймакта түзгөн эксперименталдык гимназияңыздан улам айтылып келет. Деги ушул гимназия боюнча да кызык маалыматтар көп. Ушул боюнча кыскача айтып кетсеңиз, кандайча башталды, азыр кандай абалы? Гимназия мектебибиздин бир аты педагогикалык лаборатория. Да, бир аты мен өзү ачканда ошентип ошо 93-жылы баштап 3 жыл жүргөндө араң ачтым. Ушул документти, шартыны, парта, стул, эски мектептерден бая
списание дейт, жарабайт деп чыгарылган стулдарды. Бул мектебибиздин ачылыш тарыхы Руслан Акун режиссердун Агай фильми да эң жакшы берилген да. Эми ошол жерде себеби да айтылган, анткени ошол жылдары балдар окубай калды, окугусу келбей калды, биздин методика дал келбей калды, мугалимдер дагы балдарды окутууда кыйналып калып, ошону мындан ары билим берүүнү өзгөртпөсөк болбойт. Биз жаңы көз карашта, жаңы бир методика менен иштешибиз керек деп, анан ошо 96-жылы сентябрда, Кудайга шүгүр, ушу эң четки Баткен областынын дагы андан ары 200 километр Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш жаңы жер арка айылында ушу эксперименталды гимназия лабораторияны ачтык. Алгач ачканыбызда 55-60 эле бала бар эле. Анан жана айткандай баардык эмеректерди, анан өзү бир совхоздун калып кеткен конторасында ачканбыз. Анан 55-60 бала бар эле. Анан жүрүп ошолорду мектепке тартып, кызыктырып окутуш үчүн ошол жылдары, эгер билсеңиздер, элдин жашоосу өтө кыйын болуп калган. Мугалимдерге деле 3 ай, 6 айда айлыкты бир берет эле да. Аны дагы натуралай. Магазинде башка жакта өтпөгөндөрдү айлык деп туруп берет эле да. Ошондо мугалимдер, көп жакшы мугалимдер кетип калган жумуштан. Бул учур түбөлүктүү эмес, билим баалуулугу түбөлүктүү. Бул күндөр өтүп кетет. Элибиздин жашоосуна, келечегине билим керек деп, анан тилектештер менен биргеликте ачканда ошо 60 окуучу бар эле. Азыркы күндө Кудайга шүгүр 230 окуучу бар. Ошо окуп атышат. Бир топ класстарды жасадык өзүбүз, ошо эски контора. Азыр деле ошол компьютерларды алып, ошо фильмде бүт тарыхыбыз көрсөтүлгөн да. Анан ал Агай фильмини Руслан Акунга рахмат айтышыбыз керек. Ошол актерлорго бир 30 адам 60 күн тартыптыр да. Анан ошондо ал бир мектептин, ошо бир Мадаминов агайдын эмес, 30 жылдагы кыргыз турмушунун, социалдык айылдын, мугалимдердин, кыргыз коомунун бир үзүндүү чагылышы болуп эсептелет. Ошол үчүн дагы эл ал фильмди өтө жакшы кабыл алышты да. Бул эң башкысы бүт мугалимдердин турмушуну көрсөтүп бергендигинен болуп, бир эле биринчи сериясын 1.300.000 адам көрүптүр. Ал 10 серия. Анан 11-си документалдуу да. Ошондон кийин анан мугалимдик кесипке болгон мамиледе бир топ өзгөрө баштады. Көбү жазып атты астыда. Мен Россияга кеттим эле, чет өлкөгө кеттим эле. Ушул фильмди көз жаш менен толкундап отуруп көрүп, мен кайтадан барып мугалим болуп иштегим келди деп. Ушунун баардыгы менин эмес, мугалимдик кесиптин чыныгы жүзүн укура ачылды бир. Экинчиси Руслан Акундун режиссерлук чеберчилиги, ошол актерлордун да. Ошолорго рахмат айтам. Сиз жөнүндө кино тартууга сунуш болгондо кандай болдуңуз? Көпчүлүк ошо сурооду берет. Сиз кантип таптыңыз, кандай тартылдыңыз деп. Мен тамашалап айтам. Мен Руслан Акунду эмес, Руслан Акун изденип жүрүп мени, биздин мектепти тапты да. Анан чалып айтканда мен макул дедим. Анан бир жума бою ошо бүт өткөн эмени айтып бердим. Ал жазып отуруп, бирок ушунчалык мындай жан дүйнөсү таза, мээримдүү инсан экен. Мен айтып берип атсам, ал мынтип коет, көз жашын арчып, толкундап. Ошентип мен өзүм да айтып жатып, азыр дагы ал фильмди кайтадан көргөндө, кайтадан башымдан өткөргөндөй болуп, мындай ошо күндөр толкундап кетесиң. Деги эле ошол эксперименталдык гимназиядагы өзгөчөлүк эмне, артыкчылык эмне? Анткени ошол Кыргызстанда көпчүлүгү ошол мектепте окугусу келишет. Эмне артыкчылыгы бар да? Балдарды ушинтип өйдө деңгээлге көтөрүп чыкканга, же өзүңүз айткандай жана эркин баарлашуу, же кандай, эмне өзгөчөлүк? Дайым баары жерде айтам. Мен өтө эле бир укмуш күчтүү мугалим эмесмин, ортодон төмөнкү мугалиммин дейм да.
ошондо өтө көп маселе бар. Мен ортодон төмөнкү мугалиммин депчи. Анан өзгөчөлүгү кайсы дегенде туура байкадыңыз, бир 7-9 өзгөчөлүгү бар да. Ошонун бири, биз балдарга билим беребиз деп аракет кылабыз. Бир өзгөчөлүгү, мен эксперимент жүргүзүп байкасам, билим сапаты болуш үчүн балдарды билим алууга кызыктырып, анан билим алууга үйрөтүү керек экен. Мисалы математика, физика, химиядан тарыхты окуп өз алдынча билим алууга анын методикасын үйрөтүш керек экен. Ошол үчүн ал балдар үчүн билим алууну билип ал, айым сабагын киргиздик. Бир өзгөчөлүгү ушул. Китепти окуп түшүнүүдөн баштап маселе мисал иштөөнүн методикасы, жолдору, ойлоо, эстеп калуу, түшүнүү, эссе, сочинение, реферат, доклад жазыш, олимпиада, ОРТге даярданыш, ЖРТга жана башка максат коюш, убакытты пайдаланыш, ишмердүүлүктү уюштуруш, жана башка ошо билим алууга керек болгон бардык жөндөмдөрдү балдарга өргөтүп койгондон кийин анан башкача кетет экен да. Биздин эң чоң проблема ушуну биз анчалык маани бербестен анан балдар менен кыйналат экенбиз да. Ошол өзгөчөлүк. Ошол экинчиси, энелердин мектебин ачтык. Энелердин мектебин ачып, энелерди окутканыбыздан баштап, эне үй бүлөдө балдарын тарбиялай баштады, көзөмөлдөй баштады, кызыктыра баштады. Мектепке келип, мугалимдерге колдоо көрсөтүп, сабактарга катышып отуруп, пикирин анализ айтып, сунуш айта баштады. Ошондон баштап билим берүүдө чоң өзгөрүү болду. Бизде кийинки бири, балдарыбызга ой өрүшү кругозор деген сабак киргиздик. Мына мен айтып жаткандар бардыгы башка жактарда анча жок эле да. Ой өрүшү кругозор, айым сабагы. Ал эмне үчүн дегенде, биздин балдардын кругозору өтө тар болуп, мындай масштабтуу ой жүгүртө албайт, стратегиялык алысты көрө албай. Андан кийин мындай бардык нерсенин себеп натыйжасыны, анын маанисини ойлоп, дүйнөлүк масштабта, континенталдык масштабта, анан аймактык Борбор Азия масштабында, Кыргызстан масштабында ой жүгүртүп, анан кийин кругозоруну кеңейте эле албайт эле. Ошо сабагыбыз, ой өрүшү кругозор деген сабак, ошонун кемчиликти жапты да. Мына бул үчүнчүсү болот. Эми баарын айтсам убакыт кетет. 4-чү, 5-чини айтайын. 4-чүсү, биз балдарды ата-эне тарбиялайт, мугалим тарбиялайт дейбиз. Мен эксперименттен байкадым. Биз балдарды, жалпы эле адамды өзүн өзү тарбиялашка үйрөтүш керек экен. Бул өтө чоң маселе экен. Анткени мугалим, ата-эне түбөлүк адам менен бирге жүрбөйт да. Орустарда бир макал бар, век живи, век учись деген. Мен ошонун кылым жашасаң, кылым оку дегенди өзгөртүп, кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла деп, 3 жаштан 99 жашка чейин өзүн өзү тарбиялоонун методикасыны жазып, китебини, анан ошону дагы тарбиялык саат ийримдер аркылуу өтө баштадык. Бул байкасаңыз ушундай жакшы өзгөрүү болду. Балдар уже күндөн күнгө өзүн өзгөртөт. Пелини, мүнөзүнү, көз карашыны, адебини, жүрүш турушуну, аны бакырып, участковойго берип, сөгүп, тилдеп, ата-энеге айтып, бул ички кыймылдаткычты ачып коюш керек экен да. Ошол. И дагы бирин айтайын, ошону менен жыйынтыктайын. Биздин балдарыбыз кимди көрүп тарбия алсын. Азыр эми мына кээде ар түрдүү көз караштар болуп атат. Мен жаңы дагы бир сабакты киргиздим. Ал сабактын аты инсан таануу. Бул дүйнөлүк масштабтагы, мисалы үчүн, Конфуций, андан кийин Марк Аврелий, байыркы биздин заманга чейин 2000 биздин замандан кошуп алганда 2,5 миң кылым жыл илгери. Андан кийин бир жагына келсек, пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыз. Андан бери Жусуп Баласагын
Ысқақ Разаков, Усубалиев, андан мына дүйнөлүктөн алсак Джордж Вашингтон, андан Улуу Петр, азыркы Ли Куан Ю, мына кандай өнүгүүгө алып чыгып койгон сиң. Андан Цукерберг, андан Каныбек Исаков деген министр болду, ректор. Андан Аскар Салимбеков, мына ушундай сыяктуу адамдарды балдарга атайын инсанды таанытуу сабагын өтүп, мына алар кандай кылып окуган, кандай студент болгон, кандай кыйынчылыктардан өткөн, мына ушул аларга бир мындай путеводная звезда дегендей багыт, стратегия болуп берип, ошол дагы жакшы жардам берди. Ондогон эмгектериңиз бар, китептери, мисалы, ошол эле учурда бир катар программаларыңыз мектептерде колдонулуп келет. Анан деги эле ушул Кыргызстандагы өлкөдөгү билим берүү системасындагы абалды жанагы сиз айткан нукка салып өзгөртүүдө, жанагындай ыкмаларды ишке ашырууда атайын бир бирдиктүү система болсо кандай болот эле? Ушу 25 жыл экспериментте мен район, область, республикалык семинар, конференция, симпозиумдарда айтып келемин. Биз бир топ нерсени өзгөртүү керек. Сындаш баарын колдон келет. Айттым го, азыр баары эле сынчы, баары эле эмне иш болбосун. Мен анын ордуна сунуш бер, берген сунушуңду өзүң жасап көрсөт дегендей да. Ошол үчүн ошо билим берүүдө жана сөзүмдүн башында шүгүр кылалы бир топ өзгөрүүлөр бар, жаңылануулар бар деп аны айттым. Ошону менен биргеликте кемчилик десем, аны мен айткым келбейт. Кемчиликти айтчулар көп. Мен айтайын, эмнелерди жасасак жакшы жардам берет дегенде. Ал биринчи мына энелердин мектеби, ата-энелердин мектеби аркылуу ата-энелердин педагогикалык маданиятыны бала тарбиялоо баалуу иш экен деген жоопкерчиликти тарбиялоонун жолуну, методуну ата-энелерге үйрөтүү керек. Биздин ата-энелер ага жетише бербейт баардык. Мына бир эме керете турган. Бул бакчадан баштап орто мектеп, керек болсо жош коллеждердин баардыгы да энелердин мектеби. Ал бир айда бир жолу 1-2 саат өтүлөт. 9 айда 9 жолу өтүлөт. Анан программасын түзгөнбүз. Балдар бакчасынан баштап 11-класс, анан жогорку окуу жайдын ата-энелеринин ар биринин возрастной особенности боюнча да. Мына буну киргизсек, биз эмнелерден кутулабыз? Рекетчиликтен, мектептеги зордук зомбулуктан. Аны жазалап, милицияга берип, аны менен болбойт. Тамырды түзөтөлү биз. Ал натыйжа ал. Тарбиянын жетишсиздигинин натыйжасы да ошолор, мөмөсү ал. Тамыр менен, тамыр үй билөө ата-эне да. Мына ушул жакка. Анан экинчи бири азыр биз Олимпиада жыйыртыга көңүл бөлүп жатабыз. Мына жеңип келди деп, дүйнөлүккө чыкты деп сыйлайбыз, эмес спортсмендерди сыйлайбыз. Бул деле жакшы. Мен бир сунуш бердим эле. Келгиле тарбиялангандыктын, адамгерчиликтин олимпиадасын өткөрөлү. Тарбиялангандык, адамгерчиликтин мелдешин өткөрөлү. Болгондо дагы эгемендүүлүк күндөрү, майрам күндөрү ошондой балдарды тарбиялаган үй бүлөсүдө 7 баласы болсо, 7-өсү тең билими дагы жакшы, адеби дагы жакшы. Ошол ата-энелерди баягы эң күчтүү бизнесмендер, эң күчтүү мугалим, дарыгерлер, куруучулардын катарында баласынын мыкты тарбиялагандыгы үчүн деген сыйлыкты чыгарып, эми баатыр эне деген бар. Кудайга шүгүр, ал деле жакшы, бирок мыкты ата-эне баласынын мыкты тарбиялаган. Ушундай кылсак, тарбия түптөн өзгөрүш керек да. Ошондо коомузда көп жакшылыктар болот. Канча убакыт көчөдө магазин, вечеринка эмелерге кетет. Ал эми барып балдарын сабакка катышкан ата-эне 100дөн 1 чыгат. Мугалимге барып көңүл бурган, анан үй бүлөдө балдар тарбияланысынын методикасын билген, ошо биринчи кадам. Ата-эне балдарды тарбиялоону окуп үйрөнүш керек. Мындай десең эми кыргыздарда кээде мындай, эми аны билебиз да, ал билет да, биз ушундай бир бардык нерсеге өтө мындай үстүртөн мамиле билебиз дегенибиз, биз тарбияны албетте билбейбиз эмес, ата бабабыз, бирок азыр заман башка, глобализация, вестернизация, азыр базар экономикасы, цифровизация,
интернеттин заманы. Балдарды илгери ошо табигый тарбиялап койсок деле балдар өзөндө айыл-айылда жакшы жүрчү эле. Азыр мына бул балдарды минут сайын, секунд сайын же плюска же минуска тартып турат. Ошол үчүн тарбияны күчөйтүш керек, ата-эне сабаттуу болуш керек. Биз мектептерде өтө көп сабактарды, тема, предметтерди өтөбүз. Жаман эмес, бирок ошолорду ыкчамдатыш керек. Окуу китептеринин сапатын жакшыртуу керек. Анан мугалимдерди даярдоонун сапатын жакшыртыш керек. Андан кийин биз мектепте көп сабактар бар, бирок эң керек сабак өтүлбөй калып атат. Ал кайсы дегенде билим алууну, билим алуунун жолуну, акыл маданиятын үйрөткөн сабак. Мына шуну эми мен кошумча саат менен киргиздеп нагрузка кылгым келбейт, бирок ийрим бар, тарбиялык саат бар. Биз балдарыбызды биринчиден мугалимди угуп, эшитип, китепти окуп, маалыматты көрүп түшүнүүгө үйрөтөлү. Балдар китепти окуп түшүнбөйт, биринчиден окуй албайт, окуганын нормага жетпейт. Демек, мына ушу билим алууну үйрөн, акыл эмгек маданияты деген сабакты ийримдин, тарбиялык сааттын эсебинен мектептерге жок дегенде бир айда 1-2 жолудан киргизип койсо, биздин бая сиз биздин жыйынтыкты сурадыңыз, мен айтпай өтүп кеттим окшойт. 230 окуучу окуган жерден 85 бала медакадемиянын бюджетиде окуп атат. Бул өтө ата-энеге чоң. Анын азыр контрагын билесиздер, 30-40-50 миң, 60 миң. Алар стипендия алып окуп атат. Бар айтат, секретini капырайтың, секрети көз энелерди окут. Акыл эмгек маданияты сабагына киргиз. Ашыкча иш-чара, көркөм номер, фестивал, майрамдарды өткөзө бербестен мектепте билим, илим, климаты үстөмдүк кылыш керек. Бизде мектептерде өтө ашыкча иш-чара көп. Ал мугалимдин убагын алат, балдардын көңүлүн алагдык кылат. Натыйжада эң негизги нерсе билим алуу калып кетет да. Ошол нерсени киргизсе, менимче ошол дагы билим алууга өтө жакшы жардам берет да. Шыктандыруу китептерде сыртта чыкпай ошондой эле көп чыгып атат. Мисалы, өзүңдү өстүрүп, бизнес кылып, бай болуунун формуласы, бактылуулуктун формуласы, карьеранын формуласы, жалаң ушундай темалар. Ошол карата көз карашыңыз кандай? Бул нерсе бизди кайкалып барат. Да. Эми булар деле замандын бир мындай жел аргысы болсо керек. Булар делечи, эми азыр базар экономикасы да адамдардын ойлогону ошол. Бирок ошону менен эле бирге биз балдарыбыздын жан дүйнөсүнү өстүрө турган китептерге багыт беришибиз керек. Бардык жерде кантип бай болуунун сабагы курсуга катышат, кантип адам болуунун курсу жок дагы эч ким катышпайт. Интернетти көрсөңүз, бирөө ушундай кыйшайып калыптыр, мындай болуптур деп тескери бир нерсе айтылса, миңдеген адамдар көрөт. Эң сонун ойлор, идеялар айтылса, 1-2 адам көрөт, көрбөйт. Бул деген сөз эмне? Биздин элибизде дагы, менталитетибизде дагы. Биз тарбия десе балдарды тарбиялаш керек дейбиз, элибизди дагы тарбия жагына маани бериш керек. Ошондо жана китептер дегенде кайсы китептер? Мындай классикалык адабий китептерибиз. Азыр мана Манас дейбиз, Манасты окуп чыккан адам канча бар? Айтматов дейбиз, Айтматов толук окуп чыккан барбы? Жана башка эң сонун жан дүйнөгө азык берүүчү китептерди окууга багыт бериш керек. Ошол үчүн биз мындай деген эме киргиздик. Мына ол ата-энелер китебибизде, анан энелер мектебинде айтып атабыз. Үй бүлөсүдө 300дөн аз китеби бар үй бүлө, рухий жакыр үй бүлө. Бун барбыр эсептеңичи канча китеп бар? 300дөн аз китеп. Анан аны окуп чыккан болуш керек. Жөн эле коюп койбостон. Анан семейный чтение, үй бүлөлүк китеп окуу. Балдар ата-энени көрүп эме кылат да. Ата-эне базардан, көчөдөн бошо болсо, үйгө келгенде бардыгы ар бири телефон менен обара болсо, анын ордуна үй бүлөлүк китеп окуу, үй бүлөлүк китепкананы түзүү. Ошондо өз адамда бир ашказан бар. Мен эксперименттин натыйжасында дагы 2 казан таптым, адамда 3 казан бар экен. Ал ашказан, рух казан, акыл казан.
мына рух казанды толтуруш үчүн адабий китеп окуш керек, жакшы адамдардын сухбатыда болуш керек, иманды үйрөнүш керек, анан жанагы жакшы сабак лекцияларга катышыш керек, ата бабалардын тарыхын өргөнүш керек, музыка, маданиятты өздөштүрүш керек. Муну азыр айтсаң анчалык деле уга бербейт, мындай старомодный көз карашта болуп көрүнөт, бирок андай эмес. Ансыз эмне болот дегенде ансыз маңкурт болуп калыш мүмкүн. Кудай сактасын. Ошол үчүн биз бая бир сөз бар орусча, «Опомнись, дети Адама» дегендей. Адам ата балдары эсиңе кел, тарыхыңды бил, маданиятыңды, иманыңды бил, адабий китебиңди оку. Байлык эле бар нерсеге жеткирүүчү эмес. Керек болсо эгер байлык бул эгер ак эмгек менен табылбаса, иман, инсап, эмгек, билим менен табылбаса, кооптуу экен. Канчалаган байлыкты топтоп коюп, өз мекениде жашай албагандарды көрүп, мен эч ким атын айтканым жокмун. Этият болгула дегим келет да. Ошондой. Учурдагы иш аракеттериңиз боюнча айта кетсеңиз, кайсы эмгектин үстүндө иштеп атасыз? Рахмат сизге. Мен ошо эсимден чыгып калбасын, мына бүгүнкү семинарды уюштуруучулардын бир 3-4-өөнүн атын атап коеюн деймин ошо акырда. Бүгүн сиз жакшы суроо бердиңиз. Ушу 1-2 айдан бери көп жыл ойлоп, баштап коюп жаза албай жүргөн бир китебим бар эле. Ал китебимдин аты «Жетекчиге жеке талап». Бир жазып бүттүм жакында, басмадан чыкты. Бул «Жетекчиге жеке талапта» ал китептин ичи баардык нерсе жетекчиликтен, ал айылдагы бакчадан, мектептен, айыл өкмөтүдөн баштап аким, губернатор, министрлерибизге чейин жана баардык жетекчилерибизге ал жерде эмне? Биринчи бөлүмүдө мындай деген: жетекчинин 7 тиреги. Опора, 7 опора руководителя. Экинчи бири жетекчинин 7 адашуусу. Кайсы жетекчини көрсөңүз, кетти, кызым эме болду, куулду десе, ошо 7 адашуунун ичинен чыгат. Же коррупцияга эме кылат, же айланасыга мындай сабатсыз, өз ишини билбеген, кошоматчы адамдар топтолуп калат дагы, замкнутый круг болуп, баягыны андан кийин адаштырып коет да. Анан бийликке чиренүү жана башка. Эң кызыгы жетекчиликтин 7 сыры. 70 секретов. Анан эл жек көргөн жетекчинин 14 сапатыны бердим. Аны окусаңыз, көпчүлүк азыр окугандар окуп алат. Купургой, мунумузду окусаң эле адам уяла берет экенсиң. Бардык сапатты жазыпсыз дейт. Эл жек көргөн жетекчинин 14 сапаты, эл сүйгөн жетекчинин 14 сапаты. Мына ушинтип бул жетекчилер үчүн жаза. Кийинки бир китебим азыр жазып жатканым Мугалимнаме. Мугалимнаме. Мугалимдин кадыр баркы, салабаты, анын жоопкерчилиги, ошонун мындай эл арасында мугалимге болгон мамилени калыптандыруу эзел замандан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул маселеге арнап жаздым. Азыр акыркы күндөрү бияка келер алдынан жазып жаткан китебимдин аты «Тарбиянын баалуулугу». Бир кезде бир сөз бар эле, орус классиктеринин «Красота спасет мир» деген. Мен ошо тарбиянын баалуулугуну айтып чыкмакчымын. Ааламды тарбия сактап калат. Адамды тарбия сактайт, адамзатты тарбия сактайт. Айылды, үй бүлөнү, айылды, аймакты, нарынды, Кыргызстанды, Баткенди тарбия сактайт. Мен бир кезде бир чоң жыйында сунуш бердим. Келиңиздер, республикага эле эмес, оонго кайрылалы. Тарбиянын, тарбиялангандыктын 10 жылдыгы, 100 жылдыгыны жарыялайлы. Эгер тарбия өз ордуна койсо, кагылышуу болбойт, кан төгүү болбойт, согуш болбойт. Адамдар ачык маңай менен жашайт. Бул биздин жер энебиздин бар байлыгы миңдеген жылдарга жетет. Эгер тарбиясы менен, тарбиялуу адам, инсаптуу адам, бирөө кылдыбы 7 особняк алам деп жутунбайт. 7 машина алам дебейт. Амбициозный болбойт. Мамлекеттер дагы бири-бири менен чек ара талашып,
жер талашып салгылашпайт. Кудай сактасын, ушу тынчтык болсун. Ошого мен айтам, тарбия ааламды сактайт деп. Ошо китебим азыр жазып атам да. Лекин ушу Кыргызстандын алдыдагы 10 жыл, 20 жыл алдыдагы келечегин кандай элестетесиз? Кудай кааласа, Кыргызстандын келечеги жакшы болсун үчүн биринчи дүйнөдө тынчтык болсун дайым. Мен Кудайдан тилейм, Орус-Украина согушу токтосун. Бардык жерде ок атылбасын. Деймин, тынчтык болсо, Кудай кааласа Кыргызстаныбыз анан жана айткандай билимден дагы илгери тарбияга басым жасасак, анан мындай ынтымакта болуп, бири-бирибизге эптеп эле сындап, жабыша берип, бөлүнүп эле бестен жакшы жагын дагы көрүп айталы, жетекчиликтин дагы. Мына кемчиликтерини дагы анча-мынча айталы. Ошондо мына азыр түзүүчүлүк иштер көп жасалып атат. Мен кече бир нерсеге президентибиз ошо сыйлык тапшыруу аземинде өзүмө эмес, Бишкек шаарындагы тазалык ишканасынын бир тазалоочу кыйналып жашаган апага дагы кече сыйлык тапшырды да. Ошондо толкундап кеттим. Мына көңүл бөлүү да. Мен айтып берсем, жакшылык интернетке берип жүгөрүптүр. Азыр миңдеген адамдар ошого ыраазы болуп атат. Мына президент, бийлик жөнөкөй катардагы бир тазалыктын, көчөнү тазалачу эжеге, апага сыйлыкты бергени. Ал жерде сыйлыкты мына Садык Шерниязовдун алган, Эдуардбы баягы Кубатов, Элбрусту багынтырган. Ушундай инсандардын бааланышы, качан коом өнүгөт, качан жакшы таза иштегендер баркталса, анан коом бир бүтүн болуп консолидация болсо, сынды туура ар бир адам анын ичинде жетекчилигибиз кабыл алса, андан кийин жакшы бир тарбиялык иштер жүргүзүлсө, Кудай кааласа коомдо эң жакшы иштер болуп, Кыргызстан жакшы өнүгүү жолуна түшөт деп ойлойм. Ишиңизден сырткары дагы жеке үй бүлөңүзгө дагы кызыккандар көп. Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, Кудайга шүгүр, бая мен айттым, мен бир жөнөкөй шахта управлениянын жумушчусун, атам Маматкул, апам Курсанайдын баласымын. Анан өзүм дагы жумушчулуктан шахта управленияда баштаганмын. Үй бүлө балдарым дагы ушу жолдошум мугалим эжекей. Анан балдарым дагы жогорку окуу жайларды бүтүрдү. Азыр иштешип жатат, илим билимдин артынан түшүп. Анан эң башкысы балдарыма айтам, биз балдарым, бир кызыкты айтайын, мен 25 жыл директор болдум, балдарымдан мектептин директору ким десе билбейт. Бир Базарбай Чал деген бар эле, биздин директор Базарбай Чал дейт. Мен жупуну болгула, чиренбей, жөн эл катары жашайлы деген. Ошо элдин катарында Кудай тууба деп жөнөкөй жашап жаткан эле бир үй бүлөбүз. Көрсөтүүбүздө соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон, жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылыңыз. Жалпы телекөрүүчүлөргө, телевизор көрүүчүлөргө мен кайрылып айтамын. Эң биринчи Кудай дүйнөгө тынчтык берсин. Анын ичинде Кыргызстаныбыз тынч болсун, чек араларыбыз тынч жол менен чечилсин. Элибиз бир бүтүн болуп бириксин. Анан жетекчилерибизге Кудай ак жол берип, элибизди өнүгүү жолуга алып чыксын, колдоп бирге бололу. Бизге убакыт бөлүп маекурганыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиздерге дагы мени чакырып, сыйлап, ушу интервью алганыңыздарга рахмат. Ишиңизди Кудай колдосун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалим, педагогика илимдеринин кандидаты, 3-даражадагы Манас орденинин ээси, Баткен облусундагы номер 3-эксперименталдык гимназиянын негиздөөчүсү Гапыр Мадаминов болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.